Орусиянын Красноярск шаарында базарларда көч түзүм кызматкерлери ири рейд жүргүзүп, 520 киши кармалды. Бул тууралуу шаардык тергөө комитетинин сайты кабарлады. Комитеттин маалыматына ылайык, кармалгандардын 417си чет өлкөлүктөр. Алардын кылмыштарга катыштыгы бар жогун текшерүү үчүн ар биринин анализ алынды. Мекемеден 92 мигранттын орус жарандыгы болгонун, бирок өз убагында аскердик каттоого турбаганын белгилешти. Алар дароо аскердик комиссариатка чакырылып, бер дегенде эле 7 мигрантты Орусиядан чыгаруу сунушу берилди. Тергөөнүн версиясына ылайык, кылмыштуу топ жергиликтүү күнөсканага өзбек жарандарын мыйзамсыз алып келип ишке орноштурган. Комитеттин ошондой эле Красноярскта миграциялык мыйзамдарды бузуп жүргөн Өзбекстандын, Азербайжандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары аныкталганын кошумчалашты. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбооруна кол койгон. Алардын бирине ылайык, полиция кызматкерлери мигранттарды соттун чечими жок эле депортация кылуу укугуна ээ болушкан. Мындан тышкары орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачкан мыйзам да күчүнө кирген.